Себеби окуйсуң? Инфакта окуйм, өзүм 2-курсмун, номер 3 жатаканада жашаймын. Биз бул окуя болгондо мен жаңы эле душтан чыккан элем, жуунуп тазаланып чыккан элем. Ошондо биз эртеңки сессияга деп даярдык көрөлү деп кечке чейин жатпай сабак карап атат элек. Анан кийин мен досум менен сүйлөшүп отурат элем. Анан экөөбүз сүйлөшүп отурсак, нарактан бир үндөр чыга баштады кандайдыр. Анан ал айтты, бир нерсе болуп атат го дегенде мен салют атып Сулайман тоого чыгып, может, салют атып аткандыр деп аны тынчтандырып койдум. Анан жок, уже өзбектердин аркы, биздин айнектин аркы таманда болгон үчүн биз караганыбызда уже өзбектер колдоруна таяктарды алып алып жүгүрүп кетип атышыптыр. Анан действительно бизде светти дагы өчүрүп тамызып атышкан да. Анан кийин биз ойлодук, жөн эле өчүрүп тамызып атышабы деп ойлосок, бирок андай эмес экен. Уже биз коридорго чыкканда баардыгы тупур болуп жүгүрүп жүрүшкөн экен. Анан баардык светти өчүрүп биз айнектерин карап отурдук да. Анан өзбектер бири-бирин чакырып нарактан, махалледен чыгып келишти да. Чыгып келишип бири-бирин топтоп, анан кийин нарак жогору жактан келеаткан машиналарды бүт талкалап салды да. Биз өзүбүз бир машинаны көрдүк, ошо билбейм ичинде жаш бала барбы, башка барбы, бирок өткөндө талкалап баардыгын неме кылып салды. Анан машинаны айдап туруп наракка түртүп эле машина жарылып кетти. Анан кийин кыз кыйкырды, адамдарын билбейм, жогору жака айдап беришти машинаны. Анан светти бул жактан өчүрүп койгондон кийин бири-бирин чакырып келгиле деп баллондорду чыгарышты. Баллондорду чыгарып остановканын жанында баллондорду өртөп салышты. Анан уже наракта физматтын биздин биринчи жатаканага айнектерин эме таштарды атып уже баштаганда бизди крышага чыккыла деди. Баардыгыбыз топтолуп крышага чыктык. Крышага чыкканыбызда уже бизди крышада бар экенибизди билип калдыбы, билбейм, крышага ата баштады. Крышага атканда уже мындай мөндүр жаап аткандай эле эме болуп атты да. Анан Кудайга шүгүр эч нерсе болбоду. Ал жерден анан наракты жаныбыздагы бензин бар жерде өрттөп беришкен экен, тезирээк түшкүлө деди. Эгерде заправканы өрттөп 5 мүнөт калган экен, ал жер күйүп кеткенде биздин офисте да күйүп кетмек да. Крышадан тез түштүк да. Анан керектүү нерселериңерди алгыла деди. Ого деле жетишкен жокпуз. Алар наракта бакырып кыйкырганда биз уже коркуп калдык да. Анан олар биз тез эшикке чыктык да. Анан жолго жүгүрүп чыга баштадык уже. Чыксак баардык жок, айнектер талкаланып бүтүптүр. Анан жолдо келатканыбызда дагы канча чыгышты адамдар. Анан кийин наракка беракка качышты. Мосо канча олар таяктарын көтөрүп баардык магазиндерди, жаныбызда казинолорду баардыгын талкалап салышты. Кийин биз ошо башталган убагында саат биз жүгүрдүк, жолдорду өртөп, бензин чачып күйгүзүп жүрүштү деди. Ар нерселерди айтышты да ошол. Анан биз наракка жүгүрдүк, мосттон түшкөндө кээкилер көпүрөдөн түшүп кетишти наракка. Эмне болду билбейм, аларды эси болуп калгандарды көтөрүштү, машинага салышты. Анан акыры акимиятка жетип келдик. Ол жерге келгенден кийин биз ичкери кирдик. Анан эртең менен бул жака маршрутка менен бул жака алып келишти бизди. Жолдо келатканыбызда действительно бизге таш ыргытышты. Биз черемушка менен келдик. Дарактарды кыйып салышыптыр. Анан өзбектер болсо баардыгы жолдо уюшулган экен да. Олорчу баштан эле биз билгенибизде мен досторум эмесин тапчкаларын эме тиктиребиз деп өзбек махаллеге түшүп кеткен эле. Ошондо эле жаш балдар уже таш ата башташкан экен да. Булар баштан эле уюшуп жүргөн экен. Ошо биз угушубузга караганда ошо 90-жылдан бери эле уюшуп жүргөн. Баардыгынын колунда куралдары бар экен. Уктук көп эле жаш эле балдарды өлтүрүп салыштыр, кыздарды өлтүрүптүр. Биз аябай кыйкырыктарды уктук. Азыр даже музыка угуп атканыбызда дагы ошолордун мындай бакыргандары үнүбүзгө, кулагыбызга угулуп кетти да.